6-апрелде Жеңиш Молдахматов бийлик органдарынын имаратын басып алууга аракет кылды деген жүйө эч ким ынандырбайт. Бул күлкү келерлик. Ошондуктан элдин акыл эси жайында элдин баары Молдахматовду өз позициясынын курмандыгы болду. Бул саясий куугунтуктоо деп кабыл алышты. Перестать искать внешних врагов, надо в себе поковыряться. Не надо называть провокатором друг друга. Жеңиш Молдахматов, которого посадили на 2 месяца, за что? Массовые беспорядки октября 2020 года. Так организатор массовых беспорядков президент же. Другой, АГКНБ, Чуваналиев губернатор. Шыкмаматов генпрокурор был, он где? Министр. Эгерде биз революционерди кылмышкер деген макамга алмаштыра турган болсок, анда кечеги инкылаптын болгон революция болгонуна шек кетет, анда бүгүнкү бийликтин башында отургандардын бардыгы төңкөрүш кылгандар болуп калат. Садыр Жапаровдун өзүн эмеде жанагы алтысына келген айтпадым, кактус медианын эмесинде бар экен, өзүнүн сүйлөгөн сөзү бар экен. Мен камактан мыйзам чегинде чыгайын дедим эле, бирок бүгүнкүдөй болуп калды деп. Демек, өзүнүн ошол жерде чыкканын мыйзамсыз экенин өзү мойнуна алып атат. Мен баса белгилеп айтып коеюн, Садыр Нуркожоевич да түрмөдө отурганда биз байма-бай сүйлөштүрчүмүн аны менен. Ал өзү айтты чыккандан кийин. Мен түрмөдө жатып алып, WhatsApp группаларды түзүп, революцияны мен жасап койдум деген сөзү бар да, Садыр Нуркожоевич. Анда эмне үчүн бүгүн Жеңиш Молдахматов Туран саясий партиясынын лидери түрмөдө отуруш керек?